Алан миллетибиз бырда байды. Жери блада, тарихи блада, маданияты блада, эмда ана тили була. Бурун замандан бери миллетибиз уста, ишлемли миллет болганды. Ол себептен har ишке да керек болган затланы, кестерини атлары барды биздин тилде. Арбазда, үйнү ичинде har затны аты барды биздин бай тилибизде. Бек көп сөз биздин тилден башка тилге да көчкөн деле. Артыксыз да кийим чотта. Эр кишин чепкени, кызны чепкени. Ол затка бек улуу шагатлык. Бурунку заманларда биздин ата-бабаларыбыз скифле, сарматла, көнчек курагын чиңадери калган миллетте көнчек не болган билмегендиле, дейдиле алимле. Бу сагатта мактау бла айтылган урумлула, римляне, греклиле көнчек не болган билмегендиле. Сора биринчи кере атка мингенлеринде аңлагандыла. Атны үсүндө чырттан да баралык түлдүле көнчексиз. Сора урумлула алалла кийгенче көнчек кийип башлагандыла. Бу китапчыкта үй турмуш кереклени атларыны бир кесекчиги барды. Бары да сыйынмаганды. Бырда байды тилибиз. Үйренейик, билейик, баалатайык. Сабилерибизни, тудукларыбызны үйрөтейик ана тилге. Энтта кеч болмаганды. Ана тил тас болса, миллетче биз тас болдукпуз. Алан, табылырмы бизде акыл, терилик, ана тилибиз тас болмасча этерге? Оose сыйлы Аллах берген алан тилибизни учуз этип, орус миллетини ичинде эрип тас болуп кетербизми? Тас болуп кетербизми?